Сахнада актерлордун образдары, драмалык кыймылдар менен окуянын сүрөттөлүшү көрүүчүнү укмуштудай бир дүйнөгө жетелейт. Бул театр искусствосунун өзгөчөлүгү десек болот. Тарыхка кайрылып карасак, театр эң алгач гректерде пайда болуп, анан дүйнө жүзүндө тараган. Бүгүнкү күндө анын ар кандай жанрларды камтыган көптөгөн түрлөрүн кезиктирүүгө болот. Сиздерге театрлардын эң өзгөчөлөрүн сунуштайбыз. Алардын сап башында Австрияда орун алган Брегенц шаарынын сахнасы турат. Театр Констант көлүнүн жээгинде жайгашкан жана 6000 көрүүчүгө орундар каралган. Ар бир 2 жылда сахна алмаштырылып, жаңы декорацияны коюшат. Сууда калкып жүргөн декорацияда актерлордун чыгармачылыгы көрүүчүнү таң калтырат. Дүйнөдөгү эң кооз театрлардын белгилүүсү Париж шаарындагы Гранд Опера театры. Ал 1860-жылы курулуп баштап 15 жыл дегенде бүтүрүлгөн. Көз жоосун алган сулуулук менен таланттуу адамдардын өнөрүнүн айкалышын Гранд Операдан гана көрүүгө мүмкүн. Ал эми театрдын бул түрү замандын талабына ылайык келет. Көчөдө сахнанын ордуна вертикалдуу экран орнотулуп, актерлор өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Экстримдүү цирк элементтерин жана заманбап бийлерди камтыган спектакль өзгөчө, жаштарга кызык. Музыка маданиятынын борбору катары кабыл алынган Вена мамлекеттик театры Австриянын сыймыгы. Эң чоң опералык театр 1869-жылдан тарта иштейт жана сахнадагы эң биринчи коюлган спектакли Моцарттын Дон Жуан чыгармасы болгон. Ал эми Италия өлкөсү өзүнүн антикалык театры менен белгилүү. Бул имарат биздин заманга чейин 30-жылдарда курулуп, күнүбүздө да иштеп келет. Амфитеатр абдан чоң болгондуктан өзүнө 16 000 көрүүчүнү батырат. Кайсы бир учурда сахнада гладиатордун урушу өткөрүлүп турса, учурда опера ырчыларынын ордосу болуп эсептелет. Кыскасы, бул жердин атмосферасы укмуш. Дүйнөдөгү 7 кереметтердин катарына кошулган Сидней опералык театрынын көркөмүнө сөз жок. Заманбап архитектуранын сырткы көрүнүшү парусу көтөрүлгөн кемени көрсөтүп турат. Кеч киргенде түркүн түстөргө боелот. Опера жылына 363 күн иштегени менен уникалдуу. Күнүбүздө визуалдуу искусствонун эң актуалдуусу көйлөкө театры. Мындай түрдөгү театрлар бир нече мамлекетте бар. Актерлор жарыктын жардамы менен чоң экранда чыгарманы жандандырат. Ал эми Москва шаарында орун алган бул театр жаныбарлары менен өзгөчө. Ал 1912-жылы ачылып, Дуров ысымы ыйгарылган. Театрда актерлорго кошулуп, жаныбарлар да роль жаратышат. Таң шоула берүүсү сиздер үчүн дүйнөдөгү эң кызыктуу кооз театрларды көрсөттү. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, биринчи кезекте кайсы театрга бармаксыз? Гүлзат Осмонбекова, НТС Таң шоула.